Бакты туура бутоо түшүмдүүлүктү арттырат. Ак эмгектен үзүрлүү аракети. Айыл чарбаны өздөштүрүүдө илимий изилдөөлөр менен айкалыштырган Элмурат Багбан. Илимий ишим дагы кайракы жерлерди сугат жерлерге айландыруу. Агрардык тармак өлкө экономикасын реалдуу өнүктүрүүдөгү негизги багыттардын бири экенин Багбан маалымдайт. Соңку жылдары айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүк органикалык таза түшүмдүүлүктү талап кылууда. Айыл жериндеги калктын көпчүлүгү айыл чарба тармагын өздөштүрүп, агрардык өнөр жайда жаңы интеграция башталганын Элмурат мырза билдирди. Ораван аймагында 13 жылдан бери дөңсүү адырларды мөмө багын айландырып, чет өлкөгө жашылча жемишти көлөмдүү экспорттоп келе жаткан Элмурат Обдонов. Быйылкы жылы жаз эрте келип бак бутоо ишин баштады. Алманы өзүнчө адистер бутаса, гиласты коңшу өлкөдөн келген агрономдор формага келтирүүдө. Багбандарга мол түшүм алуу үчүн бул процесс абдан маанилүү. Ар бир бутактын бүчүрүнө жараша кыркып, оору тийген бөлүктөрүнө жаңы бүчүрдү байлайт. Жылына кыш айы аяктоо алдында бир жолу гана формага келтирилип, 4 негизде гана бутактар кыркылат. Кайракы жер, адырлуу жер болгондугунан бул эртерээк койгонго аракет кылдык да. Мына азыркы обрезканын негизинен Өзбекстан Республикасынан келип обрезка жасашат. Биздин деле жарандарыбыз үйрөнүп акыркы мезгилдерде өзүбүздөн дагы чыгып обрезкаларды, бутоо иштерин жүргүзүп атышат. Бул кандай? Негизинен бул мына формага салынган. Бул мына биринчи кесилген мезгилдер мындай формага салынган. Бул алгачкы эгилгенден баштап 60 см калтырып туруп, анан ушул 5 жыл мына ушундай формага келтирилди да. Андан кийинки бутоо иштери, эгер бунусу карыса, мындай жашырагын чыгарып, тарбиялап кете беребиз. Тарбияланып кете берет. Бул дагы бир 4 жыл, 5 жылда бунусу карып же ооруп калса, бул шактарын таярдап, кийинки 4 жыл, 5 жылдан кийин дагы бунун түшүм берүүсүн азайтпогонго аракет кылабыз да. Себеп дегенде, бул дарак деле көп жылдык дарак. Муну 25 жыл, 30 жыл, 50 жыл жашаган түрлөрүн көрүп келдик. Чындыгында бул көп жыл жашаганы менен бунун түшүмдүүлүгүн азайтпоо үчүн сөзсүз түрдө ушундай бутоо иштери жүргүзүлүп турат. Эми бутоо дегенде кандай? Мына кээ бир мөмөсү барлар дагы алынган да. Мына бүчүрлөрүндө мөмөлөр турат. Ушул мөмөсү бар алынган. Бул эмне себептен алынган? Бул оору эмес. Бул шамалга же болбосо өтө калың болуп кетип, бири-бирине тийип калса дагы бунун товарный бити жакшы болбой калат. Ошон үчүн ар бир даракты бутаганда, бутоо иштерин жүргүзгөн мезгилдерде ушул бактын ээси өзү бутоочулар менен аралап жүрүш керек. Аралап жүрүп, алар менен макулдашып, өзүнүн оюн айтып турбаса, себеп дегенде жыл 12 ай ушул бактын ээси ар бир дарактын кандай формада, кантип мөмө берип атат, ошонун баарына өзү анализ жүргүзүп жүрөт да. Ошон үчүн бутаганы келген кишилер менен дагы макулдашуу, андан кийин бутатабыз да. Бунун түшүмдүүлүгү мына ар бир бүчүрүнөн ала турган болсо, туура бутаса же ката бутаса түшүмдүүлүккө кандай таасир берет? Ката бутаса мына кээ бир канча жолу бутайсыз? Жылына бир жолу бутайбыз. Менде ушул ар дайым кыштын аяк ченинде, февралдын орто ченинен баштап бутоо ишин жүргүзөбүз. Андан кийин дарылоо иштери жүрөт. Себеп дегенде бутоону туура эмес бутап койсо, кээ биринде мына мөмөсү барлар буталат да. Эгерде муну жакшы өздөштүрбөгөн адам болсо, мен азыр башында айтып кеттим го, туура эмес тарбияланып калат да. Ал мөмөнү бербей калат. Мөмөлүү бутактарын бутап салган болсо бербейт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мөмөсүн, бүчүрүн карап буташ керек болот. Бул эми алманыкы өзүнчө бул гиларста сөзсүз түрдө сабагы мына ылдыйдан баштап пишип баштайт. Мына ушул сабактар 2 жылдык. Бул 1 жылдык да.
Бул 1 жылдан кийин ушул күңдү көрүп жакшы пыша турган болсо анан бүчүр алат 3-жылычы. Ошол мезгилде гүлдөп мөмөсү пиширганга мүмкүнчүлүгү болот да. Буну мына мөмөсү менен кыркып койгондун себебин айттым мен. Себеп дегенде бул жана айтып атпаймынбы, бул тарбиялаганга жана шамалда же болбосо наркы жакка тийип калган болсо бири-биринечи товарный вид жоголбосун деп, бузулбаш үчүн деп биз ушундай бутоо иштерин, обрезка иштерин жүргүзөбүз. Эми мына мен отургузган дарактардын жашы 13 жылдык болуп калды. 13 жылдык ушул 100 килограммдан 150 килограммга чейин берип атат да азыркы мезгилде түшүмдүүлүгүчү. Былтыркы жылы баасы мына 180ден 150ге чейин сатылды. Бул эми былтыркы жылы жакшы баа болду. Кээ бир жылдары 100 сомдон сатылгандары болот. Анан бул эми бул алдыңкы баасы. Анан экинчи термин 100 сом, 80 сом, 60 сомго чейин сатылат. Экинчи, үчүнчү термичи. Биринчи терими кайсы айда болот? Биринчи терими майдын этегинде, июнь айынын баш шенинде башталып атат. Ошол бул жылына бир 5 күн, 10 күн мындай аба ырайына байланыштуу, температурага, жаздын келишине дагы байланыштуу болот экен да. Ошон үчүн бир 10 күн, 5 күн айырмаланып турат. Гүлдөгөн мезгил эми бул апрель айларында гүлдөйт. Бул мезгилде дагы бизде баягы аба ырайы жамгыр көп жаап коюшу мүмкүн. Түшүмүнө терс таасир тийгизип калат. Биз ошол мезгилдерде түтөткү салганга аракет кылабыз. Ошол түтөткү салуу методу бул илгертен бул союз мезгилинен бери пайдаланып келген. Бул температураны +3 градуска чейин көтөрө алат экен да. Ошон үчүн биз түтөткү салып, ошол күндөрү бир 15-20 бала менен макулдашып, ушул айылдагы же туугандарыбыз чогултуп келип, биз ушу 1 күн, 2 күн температураны карап туруп түтөткү салганга аракет кылабыз. Бунун үчүн алдын ала кам көрөбүз, даярданабыз. Аларды баарын заготовка кылып даярдап, эми кээ бир жылдары түтөткү салынбай турган мезгилдер болуп калат. Жаан чачын аба ырайына карап. Эгер гүлдөө бүтүп алып түйүп калган болсо, анда анча-мынча сууктарды бул мындай өзү көтөрөт да. Эгер гүлдөгөн мезгилге туура келип калган болсо, ал суук үшүгүрүп кетет. Анан мөмөсүн кармай албай калат да. Анан дагы гүлдөгөн мезгилде биз сөзсүз түрдө баягы ары коебуз, бал арыны. Ошол арында келип, ушу гүлдөгөндө алар менен дагы өзүнүн контракт түзүлөт. Менде ары бал челек жок, бирок башка бар кишилер менен макулдашып келип ошол мезгилде бул чаңдашууга жакшы таасир берет. Табигый чаңдашуу деп. Өрүк, бадам бул дарактарга сөзсүз түрдө органикалык жер семирткичтерди беребиз. Себеп дегенде булар адыр жер, кайракы жер болгон үчүн жердин составы бул сары топурак деп коет. Топурактын составында азык зат аз болгондуктан органикалык жер семирткичтерди биз буга көбүрөөк пайдаланабыз. Мына буну биз күзүндө алып келип кышында чачып элек жылда. Быйыл күз кыш эмнегедир эрте келди же болбосо өтө суук болуп калды дагы, мындай шарт болбой калды жерге салгангачы. Мына азыр деле болсо биз ушу 1 күн 2 күн ичинде салабыз. Обрезкалар бүтүрдүк, калган иштердин баарын эми ушун салсак жаан чачы менен ушу жерге жакшы болот. Буга дагы органикалык жер семирткичтердин сырткары минералдык жер семирткичтерди да салабыз. Себеп дегенде амофоз, калий сөзсүз түрдө өз мезгили менен салынып турат. Багбан адырга ондон ашуун түрдөгү мөмө багын тиккен. Бакты туура бутоо мөмөнүн көрүнүшүнө жана көлөмүнө дагы таасир берет. Киреше чыгымдары эсептелинип, көп чыгым талап кылган 1000 түп шабдалыны алып салган. Кайнолуунун түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан өткөн жылы килограммы 40 сомго чейин сатылган. Бутоо, жерге азык берүү, сугаруу процесстерин эсепке алганда 1 килограммына 6 сомго чейин чыгымдалат. Туура буталса 2 жылга чейин түшүмдүүлүк азайып, андан ары жакшырып кетет. Буну обрезка кылгандан кийин бушактап кете турган эмеси бар. Сливанычы. Сөзсүз түрдө мындай жакшы обрезка кылынган болсо 1 жыл түшүмдүүлүгү азаят. Бунун бир дарак 200 килограммдан жогору неме берет, түшүм берет. Сливачы, слива ушунчалык түшүмдүү экен. Бирок базарда баасы башында биз мисалы 40 сомдон болгон, мына былтыркы жылдары 12 сомго чейин, 15 сомго чейин сатылып атты да. Бул эми базар экономикасына
элдин талабына жараша болот экен. Ошон үчүн бирок ошентсе дагы бунун түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан бул өзүнүн чыгымдарын актайт. Бир жылда ушул дарактын өзүнө теримин алганда, астына салынган удобренияларын алганда, суучуга кеткен, сууга төлөнгөн акчалардын баарын кошкондо 1 килограммы бизге бир 6 сомго туура келип калат. Мен эми ар бирин чыгашасын эсептеп турабыз да, сөзсүз эсептейбиз. Мисалы шабдолундан 1000 түп шабдолу бар эле, мен ошону аралап алдырып салдым. Анын ордуна аны эктик да, себеп дегенде ал өзүнүн чыгашасын чыгымы менен киргизген кирешесин өзүн актабай калды да. Бирок мына силива өзүн жакшы актап атат. Башка дарактар өзүн жакшы актайт. Анан бул жердин жер кыртышын көрүп атасыңар. Бул 100% адырлуу жер. Кайракы жерди өздөштүргөн. Кайракы жерди өздөштүрүп, анан ошонун негизинде жерлер өздөштүрүлүп. Канча жыл болду өздөштүргөнү? Адырлуу? Өздөштүргөнүмө 13 жыл болду быйылкы жылы. 13 жыл болду. Ушул силиваны, гилярсты эгип, бирок түшүмдүүлүгү жакшы болгондуктан, эми бул жерде бир гана бул мен өзүм үчүн эле мен үй бүлөмө кирешели болгон жок. Ушул ар бир айылдан бизден 7 айыл бар, районубузда 8 айыл өкмөт бар. Ошонун 3-4 айыл өкмөтүнөн же болбосо өзүнүн айылдан элдер ушуну тергенге, астына чапканга толук келип жардам беришет. Мунун акчасын алышат. Мындайча айтканда бул элди дагы иш менен камсыз кылуу жагы жакшы экен. Ал эми азыр мындай бүткүл дүйнөдө азык түлүк коопсуздугу деген маселе көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, экология маселеси көтөрүлүп атат. Ушунун баардыгы бул элдердин эле жапатырмак ушул багбанчылыкка өтүшү бул туура маселе болуп атат. Ушул эки маселе менимче чечилет. Анан экинчиден Кыргызстандын чыгарган продукциясы биздин географиялык, экономикалык абалыбыздын өзгөчөлүгү, жер кыртышыбыздын өзгөчөлүгү, бизден чыккан продукциянын сахардуулугу жогору, же болбосо даамдуулугу жогору болгондуктан, экологиялык тазалыгы жогору болгондуктан бул маселеде бизге ушуну экспорт кылуубуз, сатуубузда жакшы натыйжа берип атат да. Мындайча айтканда, жакшы акчага сатылып атат, жакшы бааланып атат да. Бул эми түздө чындыгында азыр мындай да, бизде баягы үлүш жерлерди берилгендиктен, ар бир элдердин үлүш жерлери бар. Үлүш жерлерге эккен дагы менимче туурадыр. Бирок мен ойлойм, бизде менин бул илимий ишим дагы кайракы жерлерди сугат жерлерге айландыруу да. Мен өзүм Бишкекте академияда бюджетте болуп дагы 98-жылы аспирантурага тапшыргам. Институт водно управления гидроэнергетикадачы. Ошонун кайракы жерлерди өздөштүрүү, сугат жерге айландыруу боюнча бул илимий иши менен мына өзүм практика жүзүндө жасап аткан иштерим. Ошон үчүн мага буларды иштөө, бул ишти жүргүзүү бул мага жеңил болду. Мен өзүм география, кошумча биология деген бүткөм, табияттаным. Ошон үчүн мага мындай научный көз караш менен, илимий көз караш менен иштегенде дагы өзүм анан кийин бул биз айтканда ар бир атуу атасынын жасаган кесибин жасаш керек. Мен ушул жөнөкөй үй бүлөдө атам өзү ушул бакчылык, дыйканчылык менен бизди багып чоңойткондуктан ушул кесипти аркалап ушунун артынан мына азыр ушунча жерди өздөштүрүп, ушунча бакты келтирип, мына канча айылдаштарыбыз ушунун аркасынан пайдаланып атат. Бизди мен бул жалпы эле саясат, может кээ бир ушул көрүп дагы ушудан үлгү алып аткан болушу мүмкүн. Биздин айылдаштарыбыздын көпчүлүгү ушундай бак дарактарды отургузуп, азыр бак өстүрүү немеси жакшы жолго коюлуп атат да элде. Элмурат мырза жогорку окуу жайда табияттануу боюнча дагы илим алган. Бир бүчүр гилес канча дана мөмө байлайт, баарын изилдеп чыккан. Аба ырайынын көрсөткүчтөрүнө жараша иш алып барып, жамгырлуу суук күндөр болсо түтөтүү ыкмасы жакшы болорун кошумчалады. Келарсыздар, мына бир бүчүрү, мына бүчүрдүн өзүндө бир бүчүрдө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бүчүр алып атат. 8 бүчүрдүн ар биринде 4төн мөмө байлайт. Гүлү бар, мөмө байлайт. Ошондо 8 жерде 4 32 да. Бир ушунун өзүндө 32 дана гилярс болот. Бир бүчүрдө. Эми ушунун баарын эсептеп көргөндө канча экенин эсептеп атасыңар. Бирок бунун баардыгын карматып калуу, токтотуп калуу бул эми биринчиден Кудайдан, анан экинчиден ушул дыйкан
багбан өзү аракет кылыш керек. Астында бүткөн азык затты, азыкты камсыз кылып беришибиз керек да биз. Элмурат мырза ата кесибин улап айыл чарба тармагын өздөштүрүүдө. Келечекте өлкөнүн агрардык тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Аймактардын ички климаттык шартына жараша көлөмдүү түшүм бере турган бактар тигилсе боло турганын белгилейт. Бышыкчылык мезгилинде калкка экологиялык таза жашылча жемиштерди жеткирүүнү мерчемдеп келет. Ата өзү мындай дыйканчылыкты кылып жүргөн киши болгондуктан бул өзүбүзгө бир мындай ата кесип катары да. Жер иштеткенбиз. Ошон үчүн мен бул жаштыгымдан бери эле ушул тармакты жакшы өздөштүрүп келгенмин. Анан өзүм кесибим дагы окууда ушу география кошумча биология деген адистикти бүткөнмүн. Мектепте мугалим болуп иштедим. Ага чейин бухгалтерлик кесипти окудум, бухгалтер болуп иштедим. Бирок негизги мына азыркы мезгилде дагы ушул окуу жайда ушул өзүм кесибим менен иштейм, мугалим. Бул ушул бакты өздөштүрүү, ушул кайракы жерлерди өздөштүрүү маселеси менде 2006-2007 жылдардан бери өздөштүрүп жолго коюп, мындай чоң масштабта иш жүргүзө баштадым да. Ага чейин бир азыраак жерлерди жасап жүргөн болсом. Экинчиден бул илимий дагы ишим, илимдин кандидаты ушул кайракы жерлерди сугат жерге айландыруу боюнча, азык-түлүк коопсуздугу боюнча болгондуктан мен ушул илим иш менен практиканы байланыштырып кетип атам да. Негизинен бул эми биз Кыргызстанда деле буга чейин деле болгон, дай бурса мындан ары деле болот. Бирок коңшу мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен жасалган иштерди, багбанчылыкка болгон иштерди мына көбүрөөк изилдеп, көбүрөөк салыштырып жасаганга мындай мүмкүнчүлүк жакшы болду да менде. Негизги бул ишкерлерге же болбосо ушул багбанчылык кылайын дегендерге айтайын дегеним, бизде мына өтө көп кайракы жерлерибиз көп. Багара жер, кайракы жерлерибиз. Ошол жерлерди өздөштүргөнгө мамлекет тарабынан деле колдоолор болуп атат. Ошого ылайыктуу мыйзамдар чыгып атат, ошого ылайыктуу шарттар түзүлүп атат. Мына быйылкы жылдарда Кудай буйрса мына агрардык мамлекет болгондугубуздан айыл чарба багытына, дыйканчылыкка, мал чарбачылыкка жеңилдетилген, пайызы жеңилдетилген кредиттерди берүү маселелери чыгып атат. Бул менимче жакшы, себеп дегенде дагы да болсо элге көбүрөөк пайдасы тийет. Ал эми биз түшүмдү жыйып, аны сатуу маселеси бул өзүнчө бир маселе болуп атат да. Сатуу дегенде бул биздин ички рынокты мунун баарын алып кала албайт. Буну аз масштабтагы өндүргөн адамдар деле жеткизет. Мындай чоң масштабтагы бактардан чыккан түшүмдүүлүктү Кытай эл республикасына алып кетет. Казак республикасына алып кетет. Россияга алып барып кетишет да. Бул эми соодагерлердин иши, бирок аларга да шарт түзүп берген менимче жакшы болот. Кыргызстандын көпчүлүк сугат жерлери аз болгондуктан, бул ушул кайракы жерлерди өздөштүргөнгө көбүрөөк көңүл бурсак, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүп берсек жакшы болот. Ал эми бунун кайсыл түрлөрү бар? Геларстын, сливаны, алманын, өрүктүн өзүнүн шартына, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап эккен менимче туура. Бизде климат бардык региондо бирдей деп айта албайм. Ички климат, микроклимат дагы бар да. Мисалы, Ноокат районунда өсө турган кээ бир дарактарыбыз Арван районунда өстүрө албай калышыбыз мүмкүн. Арван районунун өзүндө дагы мына Өзбекстанга чектеш ысык бизден бир 10 күн, 15 күнгө жаздын келиши айырмаланган же болбосо 10 градус, 5 градуска чейин айырмаланган жерлерибизде өзүнө ылайыктуу дарактарды эккен менимче туура болот. Бул сөзсүз түрдө биздин агрономдор менен макулдашып, же болбосо айыл чарба министрлигинин азыр мына телевидениеде дагы жалпы мамлекеттик саясатта дагы элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошол нерсени дагы да көбүрөөк элдерге жеткирсек, менимче ушул багбанчылыкка кызыгып, бак кылайын деген, чарбачылыкка кызыгып, чарба кылайын деген, дыйканчылыкка кызыгып, дыйкан кылайын дегендерге бул жеңилдик болот эле дейм да. Бул алманын баг алма деп коет.
Бул июль айларында пышат. Июль айларында терип сата баштайбыз. Июль айларында мындан өзгөчөлүгү кээ бир алмаларга окшоп бул мындай астына түшүп калса, же түшүп мындай бирдеке тийсе карайбайт да. Бул ушул көпкө чыдайт экен. Ошондой өзгөчөлүгү бар. Экинчиден эрте пышкандыгынын өзгөчөлүгү бар. Анан бул мындай толук бардой кызыл болуп июль айларында пышат. Ошол мезгилде буну терип сата баштайбыз. Бунун азыр ушул өзү жаш көчөт, мына бул 6-7 жылдык көчөт. Булар алды, жакшы алганы 50 килограммга чейин түшүм берет мына ушул мезгилде. Анан бунун бута боюнча буну дагы негизинен мен основной ушул 2 жылдан бери Өзбекстандан алып келип обрезкачыларды ошолорду бутатып атам. Алар бутаганда мына мөмө бере турган шактарын калтырышып, мөмө бере турган шактарын. Андан кийинки жылкыга дагы өсө турган шактарыны мына пиндигини сыртка кырып туруп обрезка кылышат. Бадам дагы жакшы экен. Бунун дагы бир 6-7 жашар бадам. Быйыл ушул жакшы баягы жумшагын арасында бир 2-3 түрү бар. Жумшак бадамды мына өзүнүн базарга алып чыгып 100 сомдон сатылды. Ал катуу бадам дегенди бул 50 сомдон саттык. Эми онда мындай аппараттар бар экен, алып келип иштетсе. Бирок азырынча бул бадам өзүнүн актап өтө жакшы киришелүү түшүмдү жакшы берет экен. Бунун өзгөчөлүгү бул эртерээк гүлдөйт. Ошон үчүн буну эртерээк обрезка кылып, эртерээк дарыладык да. Себеби гүлдөп калгандан кийин чаңдашуу процесси жүрөт. Ошол мезгилде да мындай дары, ачуу дарылар чачылбайт да. Себеп медовик деген өрүктүн сорту бир жагы кызыл, бир жагы сары болот. Буну ошол мезгилде базарда мына быйылкы жылы, былтыркы жылдары ушул 30 сомдон жогору баада сатылып атты. Эми биз мунун баарын базарга алып чыкпайбыз. Бизде оптом цена баада келип өзү содагерлер өздөрү келип ушул жерден алып кетишет баалашыпчы. Терип жыйнап бериш бул биздин эсебибизден болот. Өздөрү баягы коробка алып келип, ящик алып келишеби, калган бүт баары ал содагерлердин эсебинен болот. Түшүмдүүлүгү жакшы. Муну дагы эртерээк обрезка кылып, эртерээк дарыларын чачып коебуз да. Себеп гүлдөп кетпеш керек. Багбан бадам, анар алманын түрлөрү гилас, кайнолу сыяктуу мөмө бактарын өздөштүргөн. Жаз айында дыйкандын мээнети күч болгонун түшүнүп, адистердин көрсөтмөсү менен гана бутоону сунуштайт.